Ассаламу алейкум, ардактуу Ош жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын кечиресиздер, Ош жарнаманын бул чыгарылышында ХБКдагы Салиева көчөсүнөн сатыла турган Амирстрой курулуш компаниясы куруп берген көп кабаттуу элитный домдон сатыла турган ремонту сонун болгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегин толук түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен ХБКдагы мына ошол Салиева көчөсүндө турам. Бул жака түз кете турган болсоңуздар, жолдун сол тарабында ХБКдагы детский областной больница жайгашкан. Андан ары кете турган болсоңуздар, ушул эле Салиева көчөсү менен Кудайберди запчасть базарына, троллейбустун конечкасына карап бет аласыздар. Ал эми ушул эле Салиева көчөсү менен дальше кете турган болсоңуздар, Ошский районго карап бет аласыздар. Эки жактан тең келсеңиздер болот. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул көп кабаттуу элитный домдо жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы куруп берген. Адреси болсо Хакимова 91. Ушул домдун алдына бара бериңиздер. Ушул жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, жанагы мен айтып аткан домдун алдына да келип калдык. Негизи бул дом 2 блоктон турат. Бул жагы болсо Б блок, бул жагы болсо А блок. Домдун алдын көрүп атасыздар, 4 тарабы тең тосулган. Бул жакта болсо паркинги бар. Ошол жактан дагы ичкериге кирип машинаңыздарды токтотуп кое берсеңиздер болот. Деги эле ушул домдун 4 тарабы тең тосулган, ичинде дагы бүт бардык шарттары бар. Бул жакта детский площадкасы жайгашкан экен. Бул жакта болсо скамейкалары. Бул жактарга дагы кеңири машинаңыздарды токтотуп кое бересиздер. Адреси болсо Хакимова 91. Бул жагы А блок. Сатыла турган батирге кириш үчүн сиздер мына ушул Хакимова 91 адресинде жайгашкан А блоктун 1-чи подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана жүрүңүздөр, сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берели. Достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Сырт тараптан түшүндүрдүк. 9-чу кабат, негизи бул дом 9 кабаттан, сатыла турган батир болсо 3-чү кабатта жайгашкан. Мына ушул лестница менен чыгып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта лифт кызматта, лифт менен дагы чыгып берсеңиздер болот. Эми новостройкаларды билесиздер, подъездери дагы өтө сонун экен, жаркылдап, кеңири болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Ал эми сатыла турган жанагы 2 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул тарапта. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып көргөзүп маалыматын алып берем. Ушул батирдин ээси менин жанында. Кандай сежа? Саламатсыздарбы? Десол иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, 2 бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат? Жалпы аянты 87 квадрат метр. Кеңири экен да? Ооба, кеңин. Жакшы. 87 квадрат метр экен, өзүнчө бир чоң площадь экен. Бул жакта көрүп атасыздар, жакшы брондолгон темир эшик койгон. Ушул эшикти ачып, ичкериге кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Асты ламинат, прихожка, дубалдар болсо супер моющий обои, потолоктору гипсокордон, жарык пергич лампа коюлган. Оң тарапта болсо мини шкафчик бар экен. Көрүп атасыздар, кийимиңиздерди тизип, бут кийимиңиздерди койгону. Бул дом негизи кайсы курулуш компания куруп берген эже? Амирстрой. Амирстрой, Бүткөнүнө канча болду? Бүткөнүнө 3 жылга карап кетет. 3 жылдын ичинде ким жашады эже бул жерде? Бул жерде ошо ремонт кылган боюнча почти жашадык деле. Өзүнүн жаңы эле ремонт, эч ким жашай элек экен. Өзүнүн биринчи ээсин мындай айтканда издеп атат экен бул батир. Жакшы. Бул кухня болуп калат. Эшигин дагы көрүп атасыздар. Бул сатыла турган батирдин бүт бардык эшиктери бирдей, бардыгы апа-бакай болгон жакшы дизайндагы эшиктер коюлган экен. Жакшы, бул жагы болсо кухня экен. Кухня дагы өзүнчө бир бөлмө экен, чоң болуп, Ооба. Кеңири экен. Көрүп атасыздар, дубалдар моющий обои, потолоктору гипсокордон, лампа, люстра коюлган. Айнек терезелери пластик, ар бир бөлмөдө отопление кеткен. Эже азыркы учурда кандай условия бар? Бардык домдогудай эле шарттары барбы? Ооба. Суу, свет, газ, канализация, отопление. Жылы суу дагы бар дедиңиз, Жылы суу, ооба, газ. Жылы суу кышында келе берет. Аристондун кереги жок. Келе берет. Жакшы, мынакей достор, жылы суу келет экен. Аристонду анча деле иштетпей калат экенсиздер, мындай айтканда. Бул жак кухня болуп калат. Оң тарапта кухонный эмеректери жайгашкан. Бул жерде үйдүн ээси айтып атат. Үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы келишим түрдө дейт. Баасын келише турган болсок, калтырат экенбиз. Жол болсо алып кетсе дагы болот экен. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп, келишип чечип аласыздар. Негизи калтырган эле жакшы, себеп дегенде бүт бардык эмеректер, бардык шкафтар өзүнүн размерине ылайыкталып жасалган. Жакшы. Бул жакта раковина, газ печка, вытяжка бүт бардыгы коюлган. Айнек терезелери дагы пластик экен. Ар бир бөлмөдө отопление бар. Бул жакты ачсаңыздар, жол тарапты карап калат, парковочный место дагы көрүнүп турат экен, машиналарыңыздарды карап турсаңыздар дагы болот. Бул жак болсо Салиева көчөсү. Жана сырт тараптан дагы түшүндүрдүк сиздерге. Вытяжка дагы бар экен,
Мынакей достор, биз сиздерге азыр кухняны көргөзүп бердик. Теплый пол. Азыр теплый пол деп айттыңыз. Кайсы бөлмөлөрдө теплый пол бар? Кухняда, прихожкада, ванна. Жакшы. Эң керектелүүчү жерлерге бар экен да? Ванна, кухня, жана ошондой эле прихожка, теплый пол экен. Ушуну дагы эске алыңыздар, көрөрмандар. Бул жакта болсо оң тарапка бурула турган болсок, бул эң керектүү болгон конок бөлмөсү экен. Конок бөлмөсүндө көрүп атасыздар, өзүнчө бир кеңири экен. Айнек терезелери пластик, отопление бар. Кондер дагы коюлган экен, асты ламинат, дубалдар моющавой, потолоктору натяжной, лампа, люстра бүт бардыгы коюлуп жасалган. Жакшы. Занавескалар дагы даяр экен да? Ооба, даяр бар. Мынакей достор, бул жагы болсо балкон болуп калат. Бул жакта көрүп атасыздар, закрытый балкон. Ичкерки тарабында көргөзүп коеюн. Азыр бул жерде үйдүн ээси ачкычын унутуп калыптыр, ошол себептен ичин ушундай форматта көргөзүп беребиз. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Документ кимдин атында, эжеке? Документ энимдин атында. Документине проблема жок, а? Жок, Таза. Таза. Жакшы. Мынакей достор, биз сиздерге азыр конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо спальня болуп калат. Охо, бул жакта кеңири экен, а? Ооба, кеңири. Сонун болуп жасалган экен. Оң тарабында размерине ылайык шкафчиги бар. Спальняды көрүп атасыздар. Деги эле бүт бардыгы сонун. Өтө сонун болуп жасалган экен. Бул жактан дагы сырт тарапты карап көрсөңүздөр болот. Мынакей достор, биз азыр сиздерге спальняды көргөзүп бердик. Дагы бир жолу айта кетели, үйдүн ээси бул жерде эмнени көрүп аткан болсоңуздар, өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Негизи калтырып кетсе жакшы. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы жок болсо керек эми. ХБК өнүккөн райондордун бири. Бүт бардыгы жакын, а? Больница жаныбызда. Детский областной, а? Садик жаныбызда бар баары, мектеп жаныбызда. Пешком эле барып келе берет. Бул жак болсо санузел. Охо. Киргениңизде деле раковина, күзгү, вытяжка. Бул жакта көрүп атасыздар, чоң бир 3 адам бата турган душевой кабинасы бар экен. Стеклянный болуп турат, көрүп атасыздар. Бул жагында болсо арестант жайгашкан. Жакшы, өтө сонун. Келип эле жашай берет экенсиздер. Эч жерден эчтеме кылыштын кереги жок. Бүт бардыгы даяр. Бул жактан түз кире турган болсок, ажаткана болуп калат экен. Киргениңизде деле раковина, унитаз, полу, дубалы бүт бардыгы кафель. Вытяжкасы дагы бар экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Мындай жатканда ремонтуна сөз жок. Бүт бардыгы жакшы. Эжеке, эми баасын айтың, баасын канча тутасыз? Баасын $87,000 атабыз. $87,000. Кеми болобу? Кеми бар, сүйлөшөбүз. Болжол менен бир канчага түшүрүп бересиз? Же чалган адамдарга айтасызбы, же кандай? Сүйлөшөбүз, келип жактырышып. Ырымына жараша жакшы эле түшүрүп бересиздер, а? Жакшы эле түшүрүп беребиз. Кыргызчылык кылып. Ооба. Жакшы. Обмен жолдоручу? Бул жакта жолдору жок. только наличка, а? Ооба, наличка. Жакшы. Дагы бир суроо бере кетейин. 90% көрүүчүлөр ушул суроону берет. Неге сатып атат экен? Сонун үйү бар экен го деп жазышат да. Ооба. Бираз акча керек болуп бизнес ачаттык эле. Акча керек, ошол себептен сатып атасыздар, а? Өтө сонун. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту өтө сонун болгон, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда жазылган. Ээсинин номери деп жазып койгонбуз. Ошол жерге номерге чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чыгарбаңыздар. Өтө сонун үй экен, колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.